Саламатсыздарбы, эжекелер, сиңдилер, апалар. Мен Турсунай Керимбековна, хатха йога, интимная гимнастика тренеримин, психологмун. Өзүмдүн алган билимдеримди башка айымдарга бөлүшүп келемин. Көптөгөн айымдар биздин билимдерибизден жакшы жыйынтыктарга жетип атышат. Мен сиздерге эмне айткым келди? Менин апам 69 жашта, Эшпаева Эсенбүбү. Апам дагы көптөгөн өзүнүн көйгөйлөрү менен йогага келип калган. Азыр өзү курактуу айымдарга, 60-тан ашып калган апаларга, 80ге чукулдап калган апаларга өзүнүн көнүгүүлөрү менен бөлүшүп, ден соолуктарынын жакшыруусуна жардам берип келет. Кыргызымдын менден улуу жана кичүү айымдардын баардыгына жалпы салам. Кудайым заманыбызга тынччылык, эл бишке тынччылык, эл бишке байгечилик берсин. Ошондой эле жалпы эле баардыгыбызга аманчылык жана ден соолук берсин. Мен бул хатка йогасына келгендин себеби ден соолукка байланыштуу. Ушу йогадан билим алдым. 10 жыл мурда бутум ооруп, тизем ооруп, мен барган врачтардын баардыгы операция, срочный операция дешти, бирок мен операция жасаган жокмун. Ал эми 6 жылдан бери мага давление пайда болуп, давлениедан дагы жабыркап келдим. Мен хатка йогасын окугандан кийин мен кан басымым да көтөрүлбөй калды, муун ооруларым дагы жакшы болуп калды, жеңилдеп, өзүмдү жеңил сезип жашоого көңүлүм келип, кайрадан жашагым келип калды. Кан басымым көтөрүлбөй калды, дарыларды вообще унутуп деле калдым. Эгер сизде дагы кан басым көтөрүлүп жүргөн болсо, бутуңуз ооруй берсе, муундарыңыз ооруй берсе, артроз, артрит, грыжа, остеоартроз жана башка дагы көптөгөн ооруларга жардам берет негизи йога. Сиздер апамдын сабагына жазылууда, биз сиздер менен байланышып көйгөйлөрүңүздөрдү тактайбыз. Андан соң гана сабак уланат. Жөндөн-жөн сабак уланып кетпейт, анткени апалар менен иштөөдө дагы ошончолук чоң жоопкерчилик керек. Апам йоганы түз эфир аркылуу өтөт. Видео чалуу аркылуу кайсыл жактан болсоңуз дагы бири-бириңиздерди көрүшүп отуруп йога жасай аласыздар. Кан басымыңыз көтөрүлбөй калат, буттарыңыз оорубай калат, жана башка көптөгөн көйгөйлөргө жардам берет. Сизде кандай көйгөй бар, кандай көйгөйлөрүңүз йога менен чечилет, кайсыл учурда жасоо керек, кайсыл учурда жасабоо керек, сиздер менен байланышуу аркылуу тактайбыз. Апалар, эгер сиздерге кызык болсо, же болбосо кайненемдин ден соолугу жакшы болсун, апамдын ден соолугу жакшы болсун деген эже сиңдилер болсо, анда биздин менеджерге кайрылсаңыздар болот.